Assalamu алейкум, кадырлуу Насыйкат радиосунун угармандары. Учурда сиздер менен Бакыт Ордосу программасы жана аны алып барган мен Акыйбат Зулпакарова. Бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы Исламда үй бүлөнүн бекемдиги аттуу темада талкуу кылмакчыбыз. Аны ушул темада талкуу кылмак үчүн Ислам университетинин бүтүрүүчүсү, теолог Абдикарова Сурия устазабыз конокто. Assalamu алейкум устаза, эфирибизге кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахматулла. Кош болдук, кош көрдүк. Устаза, бүгүнкү күнүңүз кандай өттү? Бүгүнкү маанайыңыз кандай? Кандай келип алдыңыз бизге? Чоң рахмат, маанайыбыз сонун. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күнүбүз ошол бүтүрө турган жумуштарыбызды бүтүрүп, жасай турган иштерибизди жасап, анан силерге келип калдык. Маанай болсо сонун. Эң сонун. Бүгүнкү ошол темабыз Исламда үй бүлөнүн бекемдиги деп алдык. Эми ошол бекемдиктен мурда алгач эле үй бүлө деген эмне деген темага, суроого токтолуп кетсек, Алгач Алла Таалага мактоолор болсун. Бизге ушундай бир сонун үй бүлө түшүнүгүн берген, түшүндүргөн, Үй бүлө деген эмне, ошол бала бир перзенттик бир сезимди берген, ата энеге болгон бир туугандарга болгон бир сезимди, сүйүүнү берген Алла Таалага мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Үй бүлө бул эки тараптуу курулган кичинекей бир мамлекет. Үй бүлө бекем боло турган болсо, анда мамлекет бекем дейт да. Үй бүлө ыдырап, ырк тараган болсо, анда мамлекет дагы ошондой дейт. Себеби канчалаган бир үй бүлөлөрдөн бир чоң бир мамлекет курулат. Демек, үй бүлөнүн бекемдиги, үй бүлөнүн бакубаттуулугу мамлекетке да таасир берет деген нерсе экен да. Үй бүлөдө болсо ата күн дейт, апа болсо ай дейт, перзенттер болсо жылдыздар сыяктуу баары биригип бир бүтүндүктү толуктагандай, үй бүлө дагы ошондой эле дейт. Максатыбыз Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү болгон болсо, ошол Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүүдөгү негизги себептердин бирөөсү бул үй бүлө экен да. Демек, ошончолук бизге маанилүү, үй бүлө ошончолук маанилүү жашоо. Турган болсо, китеп шерик кылып жашап өтүшүбүз үчүн бир түгөй менен да жеңилирээк болот экен. Устаз, айтсаңыз, ошол баарыбыз эле билебиз да, мен силерди жуп-жууңар менен кылып жараттым деп айтылат да. Анан инсандын ичинде эмнегедир ушундай ойлор боло берет да. Качан чын эле мага насип кылбайбы, элдин баары эле жакшы эле болуп жашап жүрүшөт, менин эмнеге мындай, менин түбөйүм жокпу деген сыяктуу бүдөмдүк ойлор келип кетет да. Буга кандай көз караштасыз, эмне дейт деп айтар элеңиз бул нерсеге? Канткенде ошол жүрөктөрүбүз ушул нерседен тынчалат да. Биз кээ бирки учурларда элдерден, мындай адамдардан сурасаң, үй бүлө курууну негизги максат катары коюп койгон да. Негизи үй бүлө куруу бул негизги максаттагы негизги себептердин бири. Анан балким ошол негизги максатка алмаштырып алганыбыз үчүн дагы, балким баягы Кудай Таалага тыштап, Алла Таала бир буйруган күнү болот деп тоокел кылып, же болбосо ошонун бир себебини кылып, Алла Тааладан үмүт үзбөй, насип болгон күнү болот, же болбосо сураганды жакшы билбегендигибизден балким ушундай качан, эмнеге, кантип болуш керек деген бир суроолор көп келиши мүмкүн.
анан үй бүлөлүк бир болбой калса же болбосо дагы башка нерселер болуп калса, башкаларды күнөөлөп же өзүбүздү күнөөлөп ошол ситуацияданчы ошентишибиз мүмкүн. Негизинде баягы Алла Тааланы жакшы тааныганыбызда, өзүбүздүн максатыбызды жакшы тааныганыбызда, баардык нерсе Алла Тааладан болот экендигин билгенибизде, бул дүйнөдөгү проблема деп ойлоп атабыз да, эми ушул нерсени, проблемаларды чечүү дагы да оңоюраак болот экен. Дагы да жеңилирээк болот экен да. Анда биз Алла Таалам берет деп отурушубуз керекпи? Жок, отуруш керек эмес. Алла Таалага тышта анан себебин кыл деген нерсе бар. Ооруп атам деп эле отуруп алсак болбойт, конечно. Дары ичип себебин кылабыз, бирок ушул дарыны ичип мен сөзсүз түрдө айыгып кетишим керек деп, ушул дарыны ичпесем мен айыкпайм деген нерсе ушул жерде проблема да. Негизинде Алла Таалага тапшырып, өзүбүз себебин кылышыбыз керек. Ушул эфирдин сырткары дагы ушул бүгүнкү 4 планыңыз боюнча айтып кеттиңиз да. Ошонун алгачкылары үй бүлө деген эмне, андан экинчисине келе турган болсок, үй бүлө тандоодогу адамдардын эрксиздиги тууралуу айтып кеттиңиз да. Ошону дагы кененирээк ачыктап берсеңиз. Үй бүлө тандоодогу адамдардын эрксиздиги тууралуу ачыктап берейин. Бизде Алла Таала бизди инсан кылып жаратты. Инсан кылып жаратканда биздин бул дүйнөгө келишибизге бирөөлөр себепчи болду. Мисалы үчүн ата энебиз. Эми ошол ата энебизде алар биздин бүлөбүз, бир туугандарыбыз биздин бүлөбүз, балдарыбыз биздин бүлөбүз. Демек, бул кишилерди тандоодо бизге бир эрк берилген эмес. Деп айтканда, мен Алла Тааладан өзүм тандаган жокмун мен ата энемди. Мен кайсы жерде жаралышымды тандаган жокпуз. Биз мисалы үчүн кайсы, мисалы үчүн Кыргызстандын кайсы тарабынан болуп калышыбыз. Алла Таала Кыргызстанда именно кыргыз кылып жаратып койгону деле бир Алла Тааладан берилген жакшылык да. Мисалы үчүн Монголиянын бир четинде жаратып коюшу мүмкүн эле. Африканын бир айылында жаратып коюшу мүмкүн эле. Кара өңдөгү, кара түстөгү киши кылып жаратып коюшу мүмкүн эле. Ошол жерде жашаган, ошол жерде төрөлгөн балдардын дагы өзүнүн тандоосунда болгон жок ал нерселер. Демек, ошондой эле үй бүлө тандоодо биздин эркибиз жок экен. Именно ошол ата энебизди тандаганда. Булар Алла Тааланын өзүнөн берилген бизге бир жакшылыктары дейт да. Алла Таала бизге кандай ата эне жакшы болот, биз үчүн кандай үй бүлөдө төрөлгөн жакшы, биз үчүн кандай бир туугандар болгону биз үчүн жакшы, ал нерсени жакшыраак билүүчү. Ошондуктан дагы азыркы абалыбызды Алла Таала өзү каалап ошол нерсени берип коюптур. Чоң ажекебиздин жакшы айткан сөзү бар эле да. Ал алкаш болсо дагы, арак ичип көчөдө жатып калса дагы ал сенин атаң. Деп биз демек бул нерседен эч кал жакка кайтып кутула да калбайбыз. Биз муну моюндап ошол нерсеге шүгүр гана келтиришибиз керек экен. Анан ушул жар тандоо маселесинде айрыкча баланын өзү жакшы, ата энеси мындай деген көйгөйлөр аябай көп кездешет да. Ата энеси эле ушундай болгондо мен көзүм жумуп эле тийип кетмекмин деген нерселерчи. Бул нерселерге кандай жооп айтмак элеңиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң сонун насихатын бизге айткан, үй бүлө тандоодо эң сонун осуяттарын айтып, эң сонун жолду бизге көрсөтүп кеткен, жашаган өзү дагы. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлө тандоодо, жар тандоодо бизге өзүнүн осуяттарын айткан деген, эгер кызыңарга дейт, жуучу келип аткан болсо, алардын кайсысына берели деп сурайт да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анда силер биринчи ыйманына карагыла ал кишини дейт. Андан кийин ошол ата энесине дейт, ата тегине дейт. Себеби бүгүнкү күндө айтып атабыз го, ата энеден көргөнүнү бала жасайт депчи. Ата эне кандай бири-бирине мамиле кылган болсо, атасы кандай болгон болсо, апасына кандай мамиле жасаган болсо, ошонун баарыны бала жасайт. Ошондуктан дагы бүгүн
эмне жакшы үлгү бололу балдарыбызга деген дагы темалар көтөрүлүп атат го азыр коомчулукта. Бул актуальный тема да, балдарга туура тарбия берүү деген маселедечи. Ошондуктан пайгамбарыбыз дагы биринчи ата энесин ыйманына карагыла, өз баланын, жигиттин, ал Кудайдан канчалык түрдө коркот. Эгер бала ыймандуу болгон болсо, кызыңа жакшы карайт дейт. Эгер жакшы көргөн болсо жакшы карайт, жакшы көрбөй, турмуштун бир себептерин улам жакшы көрбөй калган болсо, ал кызга зыян келтирбейт дейт, зулумдук кылбайт дейт. Кызды кордобойт дейт. Кудайдан корккондугунан дейт. Ошондуктан ыйманына кароо биринчи маанилүү дейт. Андан кийин ата теги, андан кийин байлыгы, сулуулугу деп андан кетет да. Негизги нерселер ушул нерселер. Бирок азыркы учурдагы көпчүлүк жаштар деп айтып койсом туурараак болуш керек. Бул нерселерге канчалык деңгээлде басым жасап атышат да? Ушул нерселер канчалык деңгээлде аткарып атышат? Мен балким туура эмес айтып аткан болушум мүмкүн. Алга ошол байлыгына, үйү барбы, машинасы барбы, жери кайсыл жерде иштейт деген нерселер менен көбүрөөк турмуш куруп алган жаштарыбыз болуп атат да. Сурия устаза, ислам үй бүлөсүндөгү бекемдигинин таасирлери эмне себептен ошол ислам үй бүлөсү бекем болуп калып атат да? Эмне таасир этип атат ошол нерсеге? Ошол туурасында айтып кетсеңиз. Үй бүлөнүн бекем болушуна таасир эткен. Бекем болушуна. Нерселер. Негизи баягы үй бүлөдө бир 4 баалуулук бар. Деп айтылып аткан. Негизи үй бүлөдө ошол баалуулуктар бар. Ошол баалуулуктарды кармана турган болсок, пайгамбарыбыздын жашаганы эң биринчи. Алгач эле пайгамбарыбыздын жашап өткөнү биз үчүн ошону кармана турган болсок дагы, пайгамбарыбыз кандай жашаган болсо, ошондой жашай турган болсок дагы бизге биздин үй бүлөбүздө бир бекемдик болот экен да. Пайгамбарыбыз кандай жашады? Пайгамбарыбыз эң үлгүлүү жашады, мисалы үчүн. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүндө да проблемалар болду. Бизде эле эмес да, проблемаларчы. Бизде эле көйгөйлөр болгон жок. Пайгамбармын деген пайгамбарыбыздын деле, Алла Тааланын элчисинин деле үй бүлөсүндө ар кандай көйгөйлөр болду, мисалы үчүн. Бирок ошол көйгөйлөрдөн пайгамбарыбыз Алла Таала ыраазы боло тургандай абалда чыкты да. Алла Таала көрсөткөн жол менен чыкты. Демек биз дагы үй бүлөбүз бекем болуш үчүн ошол пайгамбарыбыздын жолуну кармана турган болсок, пайгамбарыбыздын өмүр баянын көбүрөөк окуп, аялдарына кандай мамиле кылды, аялдары пайгамбарыбызга кандай мамиле кылды, балдарына, кыздарына кандай мамиле кылды, ошону дагы да жакшыраак таанып, дагы да көбүрөөк тааный турган болсок, негиз жашоо жеңил эле болот экен. Анан 4 баалуулук деп айтып кеттик го жана. 4 баалуулук, үй бүлөдө бир 4 баалуулук бар, аны бекем карманган болсо, үй бүлө бекем болот депчи. Бул ошол садакат дедик, туура болуу. Садакат дегенди ачыктап кетсеңиз, балким түшүнбөгөндөр болсо. Садакат деген садык. Туура болуу. Садык деген туура болуу. Үй бүлөгө туура болуу. Ар кандай туура эмес жолдордон түшүп кетүүдөн сактанып, кыянат кылгандан сактанып, туура эмес кыймыл аракеттерди кылып алгандан сактана турган болсок, демек үй бүлө бекем болот деген нерсе дейт. Экинчиси болсо адилеттүүлүк. Бул албетте үй бүлөдөгү ар бир мүчөгө тиешелүү. Ар бир мүчөгө тиешелүү, аялы күйөөсүнө карата адилеттүү болуусу, күйөөсү аялына карата адилеттүү болуусу, үй бүлөдө башка кишилердин дагы катышы болот, ата эненин балдарына карата адилеттүү болуусу. Азыр дагы токтолуп кетебиз ушул нерсеге. Ушул адилеттүүлүк дагы биздин үй бүлөбүздү бекемдей турган нерсе экен. Андан кийинкиси ихсан дейт, жакшылык кылуу. Үй бүлөгө жакшылык кылуу. Бул жакта дагы айтып кетебиз, силердин эң жакшыңар, эң жакшы кылган жакшылыктарыңар бул ошол силердин үй бүлөгө жумшаган акчаңар дейт да.
буларга дагы кененирээк токтолуп кетебиз. Төртүнчүсү болсо намыстуулук дейт. Намыстуулук күйөөсү өзүнүн намысын сактаса, аялы өзүнүн намысын сактаса, намыстуулук дегенде дагы да көбүрөөк аялга түшөт. Күйөөгө да бар бир кандайдыр бир даражада, бирок көбүрөөк аялга дагы түшөт. Хадисте келет го. Күйөөсү келгенге чейин күйөөсүнүн аманатына кыянат кылбай, намысын сактап, күйөөсүн таап келгенине бир жоопкерчилик менен карап, сарамжалдуу колдонгон болсо, өзүнүн намысын сактаган болсо деп айтылат. Демек, үй бүлөнүн бекем болуусунда ушул 4 эрежени да бекем кармана турган болсок, дагы да үй бүлө бекем болот экен. Токтоло турган нерселерге азыр кененирээк токтолуп чечмелеп кетсең, ичиндеги нерселерди. Биз бул жерде үй бүлөнүн именно эме жагына карап кетели. Үй бүлөнүн бекем болбогондугуна таасирин тийгизген себептерин. Үй бүлөнүн мындайча айтканда ыдыратуучу себептери деп айталы, Үй бүлөнүн ыдырап кетүүсүнө себебин тийгизген таасирлер тууралуу сөз кылайлы анда. Биз ушул жерде 4 нерсени чыгарып алдык. Мунун биринчиси үй бүлөгө бир ыдырап кетишине таасирин тийгизген факторлор дейбизби? Бир таасир берүүчү амалдар, иштер дейбизби? Ошолордун биринчиси бул экономика дейт да. Биз мүмкүн да жана айтабыз го, жаштар эмне үчүн биринчи учурда экономикага карап калды? Үй бүлө курууда эмне үчүн байлыгын сурап атат биринчи, башка жагын эмес деп калдыңыз, Бул дагы ошол үй бүлөдө балким акча маанилүү болуп калгандыктан, бардык нерсе акча менен чечилет деген түшүнүктө чоңоюп калгандыктан балким ошол нерсе болуп атат. Бул акчанын кийин үй бүлө кургандан кийин дагы таасири өтө чоң экен. Акча жетишсиздиги же болбосо экономикалык абал жарды болгондуктан. Эмне үчүн? Демек, анда биз турмуш жолдошубузду же өмүрлүк төгүүдү тандап атканда экономикалык жаатына дагы көңүл бурушубуз керек деп түшүндүм да мен. Ооба, көңүл буруш керек, бирок эң алгач биринчи очередте бул нерсе турбайт. Биринчи орунда биз көңүл бура турган нерсе ошол ыйманы дедик, Андан кийинкилеринен ата теги дедик. Биринчи ыйманы, адеп ахлагы, ата теги, андан кийин анын байлыгы, башкасы болуп кетет да негизи. Биз болсо биринчи орунга байлыкты коюп алгандыктан анан көп ошондон да кыйналышыбыз мүмкүн. Мисалы, элге азыр сурамжылоого чыгып калганда да, мисалы биз бакыт ордосу үй бүлөлүк багыттарды чыңдоо, жаштарды турмушка даярдоо борбору болгондугубуз үчүн мисалы жаштарга көбүрөөк басым жасап, жаштардын оюн көбүрөөк уккубуз келет да. Анан ушундай сурамжылоолорду жасаганыбызда көпчүлүк кыздар дейлик, эмнеге байлыгына карабашыбыз керек? Жок, карабагыла деген эмес, карагыла, бирок биринчи ыйманына. Эгер акчаң жок болсо дейт, сен кайсы университетке барып тапшырып окуйсуң? Эгер ошонун акчасы жок болсо, сен кантип балдарыңа акысын берип багасың? Эгер акчаң жок болсо, кантип аялыңын жанакыдай аялыңа шарт түзүп бересиң деген нерселер менен кандайдыр бир деңгээлде биздин оозубузду жаап коет да. Бул жаштардын, учурдагы жаштардын ойлору. Балким ал ичинде биз дагы эле бар киребиз. Канчалык материалдык көз карашка, материалдык жагына карап атабыз. Эми аны ар бир адам өзүнүн сар эсеп салып өздөрү көрөт. Бул маселеде бир тарапты эле күнөөлөп койгон болбойт. Бул маселеде биздин аялдардын өзүбүздүн дагы таасири дегенде эки тараптуу караш керек да. Дегенде балким эркектердин ошол бир жоопкерчиликсиздигинен улам, үй бүлө кургандан кийин аялдары көчөдө иштеп, же кыйналып, акча жетишсиздигинен ар кандай оор жумуштарда иштеп, кыйналып, ар кандай
кыйынчылыктарды көргөндүгүнөн улам балким жаштар ошентип ойлоп атат. Ошол эле учурда аялдар дагы биз дагы акчасы главный нерсе эмес, негизги нерсе эмес экендигине, акча бүт баардык проблемаларды чечпейт экендигин түшүнгөнүбүздө балким, же болбосо аз болсо деле ошого турмуш кургандан кийин күйөөбүздүн тапканына каниет кылып жашагандыгыбызды билбегендиктен балким. Суриясыз, мен ушул жерде бир балким кошумча деп айтайынбы, эмне деп айтсам, менин оюм да. Балким ушул нерселерге жанагы интернет айдың, соцсеттер дагы себепчи болуп калып атышы мүмкүнбү? Мисалы, биз отурабыз, бир ырчыны көрөлүк, эми ырчы деп айтпайын, мисалы колунда бар бир адам деп айталык, жолдошу белек алып келсе же Дубайда жашайт дегилек, булардын баардыгын киргизип, анан адамда бир напси деген нерсе бар. Ал дагы каалайт. Мен балким ушул нерсе дагы себепчиби деп ойлоп калам да. Сиз кандай карайт элеңиз бул нерсеге? Балким бул деле туура. Балким кандайдыр бир даражада, кандайдыр бир бөлүк соц аймак тармактары деле таасирин тийгизиши мүмкүн. Ар бир адам соц тармактарга только мындай бактылуу болгон учуруну, сүйүнгөн учуруну, белек алган учуруну эле киргизет да. Анын артында бактысыз болуп, урушуп талашкандарын киргизбейт, Анан интернеттин жакшы жактары да бар, бирок балким жакшы бир таасир бере албай калган адамдардан улам балким ошентип ойлоп калдыкпы. Азыркы өспүрүм курактагылар балким алар үлгү алып атат да, кадимкидей эле ушул интернет менен жашап атат, кадимкидей жашоосу ошол нерсе менен жеген нанда ичкен суудай эле ошол нерсени кабыл алып калды да. Ошондуктан дагы балким ошол соц тармактардан кандайдыр бир даражада таасирлениши мүмкүн. Дегенде таасирленет. Мүмкүн эмес, таасирленет да. Себеби ошол баягыдай кинолорду көп көрөбүз, биздин азыркы өспүрүмдөрдүн эмесинде фантастикасы көбүрөөк иштейби балким, башкачараак көз карашта да аларчы. Романтикалуу романтикаларды көрүп, дорамаларды көрүп, анан ошондой элестетип, ошондой болбой калса чыдабай калып, башкача бир көз караштагы бир поколение, да? Ошондуктан да балким соц тармактары сөзсүз түрдө таасирин тийгизиши мүмкүн. Тийгизет. Ошол менен кадимкидей жашоосу өтүп аткандан кийин алардын ичинде бүт кирип, ар кимди көрүп, ар кандай учурларды көргөндө ошондон да таасирленип балким ошол нерсени жасагысы келет, ошол нерсени каалагысы келет, балким ошол жактарга өзү дагы баргысы келет. Анан оюна эмне келет? Бул жөн эле 5 убакыт намазын окуп жүрсө, кайдан мага акча келмегеле, кантип мен Дубайга алып бармак эле? Анан карап туруп, бул жерде аял деген аялдын акысын бериш керек эркек. Вот ушинтип жүрсө анан кантип болмок эле? Может акчасы барына тием деген нерсе келип чыгып атабы деп дагы ойлоп калам да. Ошол нерселер дагы бар. Анан интернетте дагы бизге билинбегени менен көп нерсе кетет да. Дегенде интернеттен именно жанагы эркектерди жаман көрсөткүсү келген нерселер бар, бир ал кино тартылсын, же видео роликтер тартылсын, же башка нерселер тартылсын, ал бирөөнүн бир ою аркылуу тартылгандыктан, анын көз карашы тарабынан тартылгандыктан көбүрөөк жанагы акчага таңуулаган видеолор болушу мүмкүн, көбүрөөк байлыкка таңуулаган роликтерди көрүп калышы мүмкүн. Анан кедейчилик көбүрөөк бизге азап алып келет деген бир түшүнүктөрдү киргизип, ошол түшүнүктү берип аткандыктан дагы балким ошентип ойлоп калышы мүмкүн да. Демек бул дагы бир үй бүлөнүн ыдырап кетүүсүнүн бир таасирлеринен болду да. Башка дагы кандай таасирлеринен? Бир себептеринен бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, силердин эң жакшыңар акчаларыны өз үй бүлөсүнө сарптагандар депчи. Акча жетишсиздигинен улам бүгүнкү күндө аялы күйөөсүнөн ажырап, ар кайсы тараптарда кетип аткан, Ал үчүн негизи ошого деле канат кылып жашасак болот. Кыргызстандан деле ырыскыбызды табып жашасак болот, мисалы үчүн. Бирок жок, биз көбүрөөк нерсеге жеткибиз келет.
балким биз дагы жанагы аялдар дагы эркектерибизге ой мен моуну кылышым керек, мен мондай эс алууга барышым керек эле дегендиктен улам балким алар деле кетиши мүмкүн да. Көбүрөөк акча табып келейин кой депчи. Эми бул жерде бир эле тарапты эмес, эки тараптан да бар. Жана айтканыбыздай, анан бүгүнкү күндө ошол акча жетишсиздигинен улам көптөгөн үй бүлөлөр ажырап атат экен да. Мисалы үчүн көөсү алыста, аялы бул жакта калган мисалы үчүн. Анан көөсү ал жака барып башка бирөөгө үйлөнгөн. Ушундай көйгөйлөр өтө көп. Акча жетишсиздигинен улам эне баласынан ажыраган, аялы менен көөсү барып иштеген башка жакта, анан балдары бул жака таштаган. Балдары ар кандай кишилердин колунда тарбияланып атат, ар кандай тарбияны көрүп атат, ар кимден ар кандай кыйынчылыктарды да көрүп атат. Ошондуктан баягы бүгүнкү күндө бир орчундуу маселе болуп калды. Орчундуу бир маселе десек болот экен. Андан кийинкиси болсо, биринчиси ошол акча жетишсиздик дедик. Негизи баягы рызкыбызды Алла Таала берет. Эмгектенсек эле бере берет да. Бирок биз дагы да көбүрөөк нерсе кылгыбыз келгендиктен, дагы да көбүрөөк бир мүмкүнчүлүктөргө жетип, дагы да көбүрөөк бир иштерди кылгыбыз келет экен да. Анан ошону улам акча жетишсиз депчи. Күндө бая айтат го, 20 миң айлык аласың, 30 миң алсам, ушул проблемаларым чечилет эле дейсиң. Эртең күнү 30 миң алганда жана проблемаларың дагы эле ошол проблема дейт да. Ошондуктан баягы шүгүр кылгандыкты балким билбегендигибизден дагы ушундай бир абалдарга келип атабыз десек болот экен. Анан экинчиси болсо социалдык дейт. Социалдык проблемалар. Булар кандай? Биз көбүрөөк убакытты үй бүлөбүз менен эмес, досторубуз менен өткөрүткөнбүз көрсөчү. Ооба. Мисалы, чөйрөбүздөн алып көрсөк, балким өзүбүздүн байкелерибиз деп айтып коелуку, бир күн карасак тоодо жүргөнүн, бир күн бир мончодо жүргөнүн, эми ар кандай жакта бир күн топто жүргөнүн көрүп калабыз. Байкуш аялдар эмне үйдө мен ушул жактан чынында аялдарга баягы ормоор өтө эле да. Чындыгындачы. Биз бүгүнкү күндө убакытты көбүрөөк досторго арнап турабыз да, үй бүлөгө эмес. Достор менен ошол сиз айткандай бир күн көрсөң топто, бир күн көрсөң тоодо дегендейчи. Не только эркектер, аялдар менен чогулуп алып деле, мисалы үчүн үй бүлөдө отуруп бир үй бүлөлүк убакыт жок, мисалы үчүн балдарына убакыт бөлүп, атайын жанагы соц тармактардан ажырап, атайын келип туруп, үй бүлөсү менен атайын отуруп, тамак ичип, же болбосо сейилдеп, балдары менен бир сыртка чыгып, келгенге убакыт таппайт экенбиз да. Бирок досторубуз менен кафелерде отурганга, ар кандай шеринелерде ойногонго, ар кандай отуруштарды отурганга, туулган күндөрдү тосконго көбүрөөк басым жасайт экенбиз да. Үй бүлөгө келгенде, үй бүлөгө келгенде акча жок да, убакыт жок, мүмкүнчүлүк жок. Досторго дегенде бар, акча дагы табылат, убакыт дагы табылат, мүмкүнчүлүк дагы табылат. Ошондой жашоо болуп калды. Ошондой болуп калат экен да. Ошон үчүн дагы бул дагы бир проблемалардын бири экен. Үй бүлөгө убагында бир убакыт бөлүнгөн эмес, мээрим төгүлгөн эмес. Демек акысын берген жок, акысын берген жокпуз. Анан ошондуктан дагы үй бүлө бир ыдырап кетишине бир себептердин бири экен да. Үчүнчүсү болсо техникалык себептерден дейт. Бүгүнкү күндө жана технологиялык заман деп атабыз, техника ушундай өнүккөн деп атабыз, соц тармактар өнүккөн деп атабыз. Жаштарда деле эмес, бизде деле бул нерсе. Чоңдордо деле жаштар ой сотка карайт, булар соткадан бар жокто алып атат, интернеттен бар жокто алып атат дейбиз да. Биз деле ошондой экенбиз негизинде. Биз деле ошол соц тармактарды карап, ошол жактан үйрөнүп, ошол жактан үлгү алып, мүмкүн мисалы үчүн өткөндө бир жерде отуруп калдык. Ошол жерде атасы менен апасы отурат, жанында кызы отурат. Эми үй бүлөлүк бир ужин деп келиштиби, балким, кечки тамак деп келишти. Анан отурушат.
кызы апасына өтөт, анан атасына өтөт. Бирок экөө тең сотко чыгып отурат да, өкүнүчтүүсү ушул жерде. Папа тигини кара, муну кара дейт, монт дейт, мени кара дейт. Эки жагын ойнойт, жака өтөт, бияка өтөт. Энеси дагы, атасы дагы ошол телефондун ичине кирип кеткен. Кызы эмне деп сүйлөп атат, анысын деле укпайт да. Өкүнүчтүү ушул нерсе. Азыр бүгүнкү күндө энелер Инстаграмдан чыкпай, аталарыбыз болсо не болуп калды? Футболдон, Бир оюндарга кирип алат, кечке ошону менен ойноп, балдар менен ойной турган убакыттарды биз телефон менен ойноп өткөрүп атабыз. Балдарга мээрим төгө турган убакытты, бири-бирибизге аялы күйөөсүнө убакыт бөлө турган убакытты, башка үй бүлөнүн бир башка мүчөлөрүнө арнай турган убакыттарды биз дагы да балким интернетке арнаган ошол үчүн дагы да ошол үй бүлөнүн бузулушуна бир себептер болушу мүмкүн. Ал интернеттен жана айтабызго бар жок бар. Балким анын ичинде ар кандай алаксыта турган нерселер бар, азгыра турган нерселер бар. Жакшы эле бир сон бир үй бүлөнү буза турган дагы себептер ошол интернеттен болуп калышы мүмкүн. Ошол биз дагы ошол Бакыт Ордосу борбору жалаң ошол үй бүлө менен иштешебиз да. Анан эң эле көп ушул нерседен жабыркашат да. Аялдар биз түз эфирге чыкканда ыйлап жазат. Сурайбызда ыйлап жазат. Жолдошум 24 саат телефондон чыкпайт. 24 саат. 23 саат деп коеюн, 1 саат тамак ичкенге бөлөт дейт. Бул канчалык өкүнүчтүү, кандай өкүнүчтүү нерсе да. Тамак жейт, туалетке барат. Бул эмне деген жашоону билдирет да. Бул мындай айтып караганда, мал деле тамак жейт, анан туалетке барбаса дагы мейли ошол жерде жейт. Мындай жашоо болуп калды. Эми булардын алдын алышыбыз керек го деймиз таза. Кантип үй бүлөбүздү дагы бекем кылабыз, эмнелерди өзүбүздөн тыйышыбыз керек. Биз азыр жаштарбыз, үй бүлө кура элекпиз пока. Бирок биз дагы ошол нерселердин минус жактарын, мындай айтканда, кемчиликтерин көрүп турабыз. Эми ошолорду баягы плюс жакка, жакшы жакка өзгөртүшүбүз керек го деп ойлойм да. Ооба, албетте. Албетте биз өзүбүздү өзгөртүп, менин өзгөртүп кеткенден эмне болбогу эле эмес. Биз ошол өзүбүздү өзгөрткөндө бүтүндөй адамзатына бир өзгөрүү киргизишибиз мүмкүн деген бир үмүт менен Алла Тааладан сөзсүз түрдө бир Алла Таалагадан сурап, ошол бир үмүт менен жасай турган болсок, албетте жетебиз. Эми ошол үй бүлөнү курууда бул проблемаларды алдын алууда эмне кылышыбыз керек деп атасыз, ошол эң эле биринчи динде жашоо. Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жашоо. Пайгамбарыбыз мисалы үчүн эң үлгүлүү киши да биз үчүн. Ал аялдарына кандай жардам берди, мисалы үчүн үйүндө пайгамбар болсо деле үйүнө кирип, үйүн жыйнашы. Бир эки мисал келтирип кетсеңиз, устаз, ошол пайгамбарыбыздын жашоосу туурасында бир эки мисал келтирип кетсеңиз, балким дагы тагыраак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисалы үчүн үйүнө киргенде Айша энебиз айтат, ошол үй тиричиликтеринде мага жардам берчи дейт. Үйүндө эң жакшы бир кожоюн эле дейт. Үйүндө эң жакшы бир ата эле дейт. Эң жакшы, эң үлгүлүү бир инсан эле. Ал пайгамбар эле болуп эле калбастан, үйүнүн ичине киргенде эң жакшы бир күйөө эле дейт. Жакшы ата, жакшы кожоюн. Аялынын акысыны берип, аялдарынын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдары көп болду, аялдары болду. Эрте менен анын баарына кирип чыккан. Акыбалын сурап. Бирөөлөрдү жөнөткөн эмес, сен сурап келчи барып деп. Эмне кылган пайгамбарыбыз бүт бардык аялдарына барып, кандайсың, ден соолугуң кандай, кандай жашап атасың, кыйналган жоксуңбу, отунуң барыбы, сууң барыбы дегендей ошого чейин бардык бүт маселелерин сурап чыккан. Бүт баарына кирет эле дейт. Намазын окуйт, анан аялдарына барып сурайт эле,
абалын сурайт эле, муктаждыгы болгон болсо алып келип берет эле, өзү көтөрүп өзү ташып берет эле, өзү жасап берет эле дейт. Ооруган учурларда аларга кам көрөт эле. Айтып коет го, өзү негизи аялга эң эле жеңил жаза, аларга оору боло турган жаза, аларга көңүл бурбай коюу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир аялына көңүл буруп чыккандыгы тууралуу айтып атасыз азыр. Ар бирине көңүл буруп, ар бирине убакыт ажыратып, баарынын ичинде адилеттүү болуп, мисалы үчүн жана шакек бергени тууралуу айтылат го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарына шакек берет дейт. Анан ар бирине шакек бергенде эч кимге айтпагын деп берет экен да. Пайгамбарыбыз эч кимге айтпагын сага эле бердим деп. Эч кимге айтпагын деп эле айтат экен да. Анан дегенде ар бир ошол бардык аялдар ушунчалык сүйүнүп, демек эч кимге айтпагын деди, ал бул менде эле бар депчи. Көрсө ал кийин эметкенден кийин көрсө ал баарында бар экен да. Бардык аялдарына бериптир да. Эми бул жерде баарына өзүнүн бир өзгөчө бир сүйүүсүн билдирген. Ар бириңердин өзүңөрдүн ордуңар бар деген бир сезимин билдирген балким. Бирок эң сонун баягы азыркы күндө романтика деп атабыз го биз, ошол эң сонун романтиканы көрсөткөн пайгамбарыбыз экен. Демек биздин каяктан үлгү алабыз, кантип жашайбыз дегенде эң биринчи эле ошол дин. Биз ошол дин дегенде эле баягы сакал койгонду, же болбосо жол салынганды ошондо эле көрүп алганбыз да. Дин негизи дүйнө менен акыретти бөлүп карабайт. Жанагы ой бай болбошуң керек же болбосо монтишиң керек деген нерсе ошолорго жооп да. Дин негизи дүйнө менен акыретти бөлүп карабайт. Дин баарын чогуу карайт. Мисалы үчүн амалың менен байлыгың менен дагы амал кыласың. Зекет бересиң, садакасын бересиң, үшүрүн бересиң, кедейлерге жардам бересиң. Ооба, кедей жардам бересиң, ошол садака, үшүр бересиң мисалы үчүн. Демек амалдар дүйнөдөн бөлүнбөйт экен. Демек дин биздин ар бир учурубузга түшөт негизи. Биз баягы дин дегенде балким кээ бир инсандардын айынан динди жакшы эмес көрүп, туура эмес түшүнүп алышыбыз мүмкүн. Бирок ичине киргенде адамдар негизи айтат го, адамдар негизи идеальный эмес. Ар бирине кемчилик болот. Бирок ислам идеальный деп коет. Ар бирибизде кемчиликтер бар. Балким мен жүдөп калсам, мен мусулмандар бүт баары жүдөйт деген нерсе жок. Мен балким күнөө кылып койсом, мусулмандар бүт баары ушундай экен, алдап койсом, мусулмандар бүт баары алдайт экен деген натыйжага келбешибиз керек да. Негизинде ислам эң үлгүлүү үй бүлөлүк жашоону дагы эң үлгүлүү жашаткан, ата энеге болгон мамилени, соода саттыкта болгон мамилени, балдарга болгон мамилени, тууган туушканга, мекенге бүт бар жогуну карап, ошолорго болгон эң мындайча айтканда идеальный мамилени бизге ислам көрсөтөт. Эгер аны изилдеп дагы да көп келип, ичине кире берсе көп да, толтура. Чоң рахмат устаз, анда биз сөзүбүздү жыйынтыктап, ошол исламдагы үй бүлөнүн бекемдиги деген темада бүгүн талкууладык. Урматтуу Марва телеканалынын көрөрмандары жана Насыйкат радиосунун угармандары, устаз, анда сизге эркен микрофон берсем, элге дагы айта турган сөзүңүз болсо, сунуштарыңыз, ой пикирлериңиз болсо дагы учурдан пайдаланып айтып кетсеңиз болот. Бүгүнкү күндө ошол жана проблемаларды, мындайча айтканда көйгөйлөрдү, үй бүлөнүн ыдырашына таасирин тийгизген көйгөйлөрдү деп айтып кеттик го. Өзүбүзгө билинбегени менен көп нерсе кылат экенбиз негизи. Жанагы акча, бул маселелер, биз көйгөй деп көрүп аткан көйгөйлөр негизинде көйгөй эмес экен да. Биз чындап көйгөй деп көрө турган маселелер башка тарапта экен. Мисалы үчүн балабыздын тарбиясы өтө маанилүү нерсе. Бирок балабыздын тарбиясы деген нерсени маанилүү эмес, акча деген маселени маанилүү кылып коюп атабыз да. Анан эмне кылып атабыз?
акча табуу үчүн алыстарга кетип иштеп иши кылып ушинтип балдарыбыздан алыстап, балдарыбызга убагында мээрим төкпөй, убагында көңүл бөлбөй, убакыт бөлбөй калып атабыз. Мисалы үчүн акча бул табыла турган нерсе экен. Бул дүйнөдөн жетишип, жетишпей жашасаң деле, элдин ортосу болуп жашасаң деле, элдин эң бай болуп жашасак деле, демек бул дүйнөдөн өтөт экенбиз да. Эң негизги нерсе ошол балдарыбыз дагы бул Алла Тааладан берилген аманат, үй бүлөбүз аманат. Буларга биз кадимкидей жоопкерчилик сезишибиз керек. Үй бүлө, мен үй бүлөмдө мен өзүм жооп берем деп мындай эле бир неметип коебуз го. Бул деген менин үй бүлөм депчи, менин менчигим дегендей бир мамиле кылып коет экенбиз да. А негизинде бул үй бүлө дагы бир жоопкерчилик экен. Балдар дагы жоопкерчилик. Ата эне дагы бир жоопкерчилик. Ата энеге балдары дагы бир жоопкерчилик экен да. Ошондуктан баягы ошол жоопкерчиликтерди сезип, Алла Тааланын буйругундай жашай турган болсок, могу жерде дагы бир эмелер бар эле. Алла Тааланын буйругандай бир жашай турган болсок, ошондо анан биз бактылуулукка жетет экенбиз. Биз дүйнөдө жетишпей жашап атсак деле, Алла Тааланын астында бир жоопкерчиликти сезип, Алла Тааланын астында бир милдетти сезе турган болсок, ошондо дагы да бир жакшы бир жыйынтыкка жетет экенбиз да. Биз күткөндөй бир жыйынтыкка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат дейт, үй бүлөсүн коргоо учурунда каза болгон адам дейт, шейит даражасына кетет дейт да. Демек бизде жанагы акча деп кетип же башка нерсе деп кетип аткан, карьера деп кетип атабыз. Мисалы үчүн балдарыбыз, үй бүлөбүз кор болуп калбаш керек экен. Ошолорду коргоо менен жашашыбыз керек дейт да. Ошолорду коргоймун деп каза болгон киши бул шейит даражада кеткен киши дейт экен. Демек себеби бул дагы үй бүлөнүн баалуулугун билдирип атат да бизге. Үй бүлөнүн ушунчалык Алла Тааланын астында кымбат экендигине, биздин жашообузда дагы баалуу экендигине кабар берген бир хадис десек болот да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисте айтат, муну дагы айта кетейин. Аялдарыңар силердин кийимиңер дейт, силер алардын кийимисиңер дейт да. Дегенде биз мындайча айтканда биз күбөлөрүбүздүн жарымыбыз, күбөлөрүбүз биздин жарымыбыз дейчи. Экөөбүз бириккенде анан бир идеальный нерсе келет экен. Биз жанагы идеальный болуш керек, мондай болуш керек деп жүрөбүз го. Негизичи идеальный болуш керек, анан мончу керек, тигинтиш керек депчи. Качан биз ошол нерсе биз кошулганда анан идеальный бир нерсе келет экен да. Антан бул жерде да айтып атат, биз күбөлөрүбүздүн жарымыбыз, күбөлөр биздин жарымыбыз дейт. Демек биз бири-бирибизди толуктап туручубуз. Бири-бирибизди толуктаганда гана анан бир идеальный нерсе келип чыгат. Деп атат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүндө ушундай бир дуа кылчу экен. Биз дагы ошондой бир дуа кылышыбыз керек дейт. Пайгамбарыбыз үй бүлөсүндө мени жана үй бүлөмдү бул дүйнөдө жана акыретте ыхластуу кыл деп дуа кылган экен. Ыхлас деген эмне? Ошол үй бүлөсүндө болгон ыхластуулук. Ата энесине болгон ыхластуулук. Ыхлас деген ошол Алла Таала буйругандай жашаганга аракет кылуу. Ата эненин өзүнүн акысын берип, балдарын өзүнүн акысын берип, жубайынын өзүнүн акысын берип, коомдун өзүнүн акысын берип, өзүбүздүн акыбызды берип, ибадатыбызга көңүл буруп жашаш бул ыхластуу жашоо. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнө жана өзүнө ошентип дуа кылган экен. Биз дагы ошентип дуа кылышыбыз керек экен үй бүлөбүзгө. Урматтуу угармандар, Марва теле каналынын көрөрмандары, Сороя Устазадан эбез сонун пайдалуу кеңештер болду. Устаза эфир менен коштошсоңуз, эл менен коштошсоңуз, бүгүн убакыт деген убакыт ушундай бат эле өтүп кетет. Жаңы эле баштаганбыз, бирок тилекке каршы биздин бир саатыбыз зымырап эле учуп кеттир. Урматтуу угармандар, биз сиздер менен коштошобуз. Сороя Устаза, сизге анда коштошуу микрофонун берсек. Рахмат чоң чакырганыңыздарга. Аллах ыраазы болсун.
ката кемчиликтерибиз болгон болсо Аллах таалам кечирсин. Биз инсанбыз, кандайдыр бир учурлар болбосун биз ката кетирүүчүбүз. Эгер ката кетирип койгон болсок, Аллах таала өзү кечирген болсун. Баарыңыздарга аманчылык, ыраазычылык билдирем. Аллах таалам ар бирибизге ошол үй бүлө жоопкерчилигин сезип, үй бүлөбүздү Алла тааланын астында жакшы бир даражада жашап, өзүбүз эле эмес, башка бир коомдорго дагы, башка бир элдерге, кишилерге дагы жакшы бир үй бүлө, үлгүлүү бир үй бүлөнү көрсөтүп жашаганын насип кылган болсун. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Чоң рахмат Сурай устаза. Бүгүнкү биздин эфирибиздин түз эфирибиздин темасы исламда үй бүлөнүн бекемдиги аттуу тууралуу талкуу кылдык. Устазыбыздын аябай сонун кеңештерин уктук. Устаз, Аллах ыраазы болсун сизден. Бүгүнкү эфирибиздин коногу дагы бир жолу эскертип айтып кетейин, Амтикарова Сурия устазыбыз болду, теолог өзү. Эмесе устаза чоң рахмат. Урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен келерки жумага чейин коштошобуз. Ар бир үй бүлөнүн бактылуулугун каалаган Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борборунун Бакыт Ордосу программасы болду. Келерки жумадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.